Assalamu алейкум достор, амансыздарбы? Бүгүн дагы сиздерге биздин организмибизге оң гана таасир этип, анын жакшыланышына шарт түзө турган азыктардын бирөөсү тууралуу айтып бермекчимин. Ал эмне десеңиз, ал алма уксузу же болбосо яблочный уксус. Бул продукция тууралуу буга чейин деле видео материал чыгарганмын. Мунусу анын толукталышы болмокчу. Алма уксузу витаминдерге, микро, макро элементтерге жана ошондой эле минералдарга бай болгон азык катары белгилүү жана ар бир нерсенин өзгөчө пайдалуу касиети бар. Ошол катары алма уксузунун дагы башка азыктардан өзгөчөлүгү бар. Ал болсо калийге бай экендиги. Бул касиет боюнча ал көп нерсени алдына салбайт. Андыктан жүрөгүбүз үчүн эң пайдалуу азык катары санасак болот. Жана Б тобундагы витаминдерге дагы бай, А, С, Е витаминдерине дагы бай болуп эсептелет. Демек, бүтүндөй зат алмашуу процесстерин жакшыртууга көмөктөшөт. Анан дагы бул кычкылдыктарга бай, лимон кычкылдыгы, сүт кычкылдыгы, дагы бир-эки кычкылдыктарга бай болуп, алар дагы өзүнүн оң таасирин тийгизет. Мисалы, сүт кычкылдыгы нерв системасына жана дагы мээге оң таасирин тийгизсе, лимон кычкылдыгы зат алмашуу процессин жакшыртат. Организм үчүн бул азык оң гана таасир этет десек жаңылышпаган болобуз. Эркектерге кандай пайдасы бар? Эркектерге пайдасы айрыкча 35-40 жаштан кийин мырзалар айрыкча толо башташат. Мунун себеби алардын тамактанууга болгон ушул аракети же болбосо ашыкча тоюнуу ушундай бир өзгөчөлүк байкалат ушул кыракта. Ошол убакта эгерде ушул азыкты тамакка кошуп ичип жүрө турган болсо, анын курсагынын чыгышына жана дагы зыяндуу болгон холестериндин көбөйүшүн алдын алат жана форманы сактайт деп бир сөз менен айтып койсок туура болот. Анан дагы айрыкча аял адамдарда дагы ушул эле көйгөй бар. Аза албай жүргөндөр өтө көп. Эгерде аял адамдар деле ушул азыкты колдонуп ичип жүрө турган болсо, толуп кетүүдөн сактана алышат. Жана дагы башка жактарын айтып турган болсо, мисалы, диабет менен ооруган адамдар ичип тура турган болсо, канындагы канттын деңгээлинин ашышын алдын алып турат. Же болбосо бир аз болсо дагы түшүрөт деп айтсак болот. Анан дагы бул тамак сиңирүү органдарынын ишин жакшылайт. Ашказан, ичеги жана башка ошол ички органдардын дагы ишин жакшылап, оң таасирин тийгизип турат. Анан дагы бактерицидный деп коебуз, микробторго каршы, микробторду жок кылуучу дагы касиетке ээ. Андыктан муну табигый антибиотик катары дагы санасак болот. Жана муну күнүмдүк шартта ар кандай колдонсо болот. Мисалы, сууга кошуп өзүн иче берсе болот. Анан дагы тамакка дагы кошот. Мисалы, Италияда муну салатка кошуп колдонушса, Японияда муну сушиге кошушат. Жана түрдүү өлкөлөрдө ар кандай өзгөчөлүктөргө ээ. Ошол катары биздин өлкөдө дагы муну негизи муну кимдер кандай максатта бизде колдонушун билбейт экенмин. Бирок дүкөндөрдүн баарында эле тамак азыктарын саткан дүкөндөрдүн көпчүлүгүндө бул сатууда бар. 6% жана 9%. Сиз 6%-сын алсаңыз жакшы болот. Анан дагы кимдерге колдонууга болбойт, ошол тууралуу да айтып коеюн. Эгерде сиз бооруңуз менен маселеңиз бар болуп, гепатит болсоңуз же цирроз болгон болсоңуз, сизге такыр колдонуу мүмкүн эмес. Анан дагы гастрит, жара, ашказан жарасы, 12 ичеги жарасы, анан дагы колит менен ооруган бейтаптарга муну колдонуу жакшы эмес. Же болбосо айтайын дегеним, азыраак колдонсо болот. Болгону муну тамак ашка кошуп, аз өлчөмдө колдонсо оң таасирин тийгизе берет. Негизи сол эле адамда деле
эч жери ооруса дагы муну өтө көп колдонсо жакшы болбойт. Терс таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Андыктан күн ара мисалы бир жумада 2 жолу бир чай кашыктан жарым стакан сууга кошуп ичип койсок жакшы болот. Анан дагы 2-3 күндө бир жолу тамак ашка кошуп деле ичип турсак жакшы болот. Андыктан баарыңыздарга сунуштайм, аз өлчөмдө колдонуп туруңуздар. Ошондо өйдөдөгү пайдалар сөзсүз түрдө сиздин организмиңиздерде пайда болот жана ар кандай зыяндуу таасирлердин алды алынат. Бирок айтып коеюн, бунун даамы дагы жыты дагы жагымсыз болгону менен пайдасы бар. Азыр сиздерге ичип көрсөтүп коеюн. Бир чай кашык ушул алма уксусунан жарым стакандан азыраак сууга коштум. Азыр ичем, карап турасыздар. Өтө ачуу, жыты дагы жагымсыз. Бирок денебиз сак болуш үчүн, организмибиз калийге байыш үчүн, негизи биздин организмибиз калийге бай болуш өтө кыйын. Балким ошондон уламбы, жүрөк менен маселеси барлар өтө көп, айрыкча 40 жаштан кийин. Андыктан баарыңыздарга сунуштап кетем, ушинтип азыр мен ичкендей бир жумада 1-2 жолу жарым стакан жандан азыраак сууга бир чай кашыктан кошуп ичип туруңуздар. Айрыкча ашыкча тоюн алгандан кийин өтө жакшы таасир этет. Анан дагы бир пайдалуу жагын айтып кетпепмин. Муну ичип алгандан кийин ашказандагы тамактын андан ары сүрүлүп эчегиге өтүшү кыйын болот дагы. Көп убакытка чейин тойгондой мындай ачкарлык сезимди билбей жүрө беребиз. Муну менен биз ашыкча салмактуулукка кабылып калуу мүмкүнчүлүгүнөн дагы бир аз алыстайбыз. Андыктан толуп кетүүдөн сактангысы келгендер дагы ушинтип колдонуп турса өтө жакшы болот.